Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектерип жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бизнес баштайын деген мен бир туугандарыма метро Савеловскийдеги Исфара чайханасынын жанындагы арзан маркет сатууга коюлду. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, буларда доставкалары менен аябай жакшы популярдуу болуп иштеп жатышты эле. Мына тоготор жери бул жер бир 15 квадрат метр экен, басыны 250 миң дейт. Келишим баада, дагында болсо сүйлөшсөңүздөр болот. Холодильниктери бардык майда чүйдөсүнө чейин ушул жерде калат. Ушул жердин готовый бизнес, мындай айтканда, аласыздар, иштетип баштай бересиздер. Кааласаңыздар 24 саат бою иштетиңиздер, кааласаңыздар чектелүү бир убактарда иштесеңиздер да болот. Доставка менен иштегенге мүмкүнчүлүктөр каралыптыр. Бул үстүндөгү 15 квадрат метр эмес, подвалы дагы сиздерге карайт. Бул подвалды чоңдугу могу жака чейин экен, ошондо могу жака чейин экен. Могу жерге чейин экен подвалы. Подвалдан бир 2,5 метрдей экен, ылдыйга түшсөңүздөр. Ал жакадан бир нерсе сактаса болот. Ичини бир көргөзөйүн анда. Бул жерден айткандай эле эч нерсени алып чыгып кетишпейт. Колбасалар, куруттар, жвачкилер, ошон таттуулар, ачуу, сүзмө, анан кийин могу жерде дагы шоколадтар бар экен. Ролтондор, күрүчтөр бар экен, суусундуктар бар экен, эми могу жерде специялар турат. Могу жерде анан вареньялар, суусундуктар, сухофруктулар турат, налаттарга чейин. Балашып аласыздар да, күнүнө дейт 15 миң, 17 миң, 13-14 миңге чейин мындай сатылып атыптыр товарлары. Доставка менен мындай жакшы иштесеңиздерден болот. Жана мен сиздерге айткан подвалы мына. Подвалга бул ушун менен түшүп, лестницасы бар экен. Аябай чуңкур экен подвал, көрүп атасыздар. Бул жактан көп нерсе сактаса болот экен да. Бул жактан эми муну суусундуктар эле буларга карайт экен. Бул жерде жалават суунун аркы беркилери турат. Бул жерде чоң холодильник көрдүңүздөр да. Бул холодильниктер негизи эле бир экөөнү кошкондо примерно бир канча десем бир 60-70 миңдик холодильниктер да, иштеп аткан жаңы таза холодильниктер экөө. Негизи элечи, мындай айтканда. Анан ИП кыласыздар. Анан кассовый аппараттардан коюп аласыздар. Булар кассовый аппараттардан бар экен эле. Таразалардан калат. Ушунун бардыгы ушул жерде калат. Сүйлөшүп аласыздар калганы мекендештер. Булар эми үй бүлөлүк шартка байланыштуу жабууга туура кептир. Негизи адам көп өтөт экен, мындай көргөзүп коелук элек мына. Адам өтүшүнү караңыздар. Азыр бул жерде бир аз кар болгондугуна байланыштуу. Бул жерден көрүлбөптүр негизи. Мына адамдын өтүшүнү караңыздар. Могу жакты бир тартып коюң мына. Адамдар өтүшүнү караңыздар. Бул жер мына могу жерге холодильник койсо болот. Бар экен. Могу жерге холодильник суу коюп сатса болот, жазда. Болот жазда. Хорошо немеге. Булагыбыз экранга түшүүдөн баш тартып атат. Могу жерде арзан маркетте вывескалар дагы бар экен. Мындан койгонго болот экен да жолгочу. Бул жер негизи мындай бирөөлөр чакырып реклама кылдырбадык дейт. Кудайга шүгүр болуп атат дейт. Адамдар дагы көрүп атасыздар. Ходовой жер. Метро магазиндан бар экен. Метрого бир кандай десем бир 6 мүнөттүк пешком жол окшойт мындайнанчы. Жер чайхана, майхана көп нерселер бар. Кыргызстанга таксилер да могу жерде кетет. Кыскасы ходовой жерде. Баасын сүйлөшүп аласыздар, келишип аласыздар демекчи. Кызыккандар болсо чала бериңиздер. Срочно сатылыш керек экен, срочно сатылат. Группалар менен бөлүшүп коюңуздар, издегендер болуп калышы мүмкүн, бирөө жарымга пайда болуп калар. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.